бул жай. Манас университети. Ракурс. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс. Кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун армандары. Назарыңыздарда Ракурс уктуруусу, микрофондо Айнагүл Мукамбетова. Кадырман радио армандар, Ракурстун бүгүнкү коногу окумуштуу илимпоз Тинатин Дөөлөткелдиева. Уктуруубузга Медиа Манастын YouTube платформасынан, Facebook баракчасынан ортоктош боло аласыз. Жана эгер каалоо тилектериңер, суроолор бар болсо, ушул Facebook баракчабызда жазсаңыз болот. Онлайн платформада аралыктан билим берүүгө өткөн баарыбыз тең эле жалпы 1 жыл болуп турат. Айыл чарба адистигин окутууда пандемия шартында эмне өзгөрүүлөр болду? Манас университетинде, жалпы Кыргызстанда, деги эле дүйнө жүзүндө ушул жаатта биз бүгүн баарлашуу үчүн студияга Кыргыз-Түрк Манас университетинин айыл чарба факультетинин өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн окутуучусу, профессор, биология илимдеринин доктору Тинатин Дөөлөткелдиеваны чакырганбыз. Тинатин айым, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат, Айнагүл. Жогоруда белгилеп өткөндөй, негизи эле көп жылдык тажрыйбаңыз бар, окумуштуу адис катары айыл чарба адистерин даярдап келесиз. Анын ичинде Манас университетинде көп жылдан бери эмгектенип келесиз. Заманга шайкес айыл чарба адистерин чыгарып келе жатасыз. Манас университети дагы ушул багытта сыймыктансак болот, көптөгөн адистерди, айыл чарба инженерлерин даярдап чыгарып жатат. Пандемия шарты нелерди ушу айыл чарбасына алып келди? Кайсы бир жакшы өзгөрүүлөргө дуушар кылды? Терс жактары кайсы болду? Ушул жаатта сизден маалымат алуу максатында чакырганбыз. Айтып өтсөңүз, негизи эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин айыл чарба факультети бүгүнкү күндө кандай иштерди жүргүзүп жатат? Рахмат, урматтуу замандаштар, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Мени Айнагүл бүгүн атайын студияга чакырып, ушу өзүмдүн азыркы пандемия заманында айыл чарба тармагында билим берүүнүн кандай өзгөчөлүктөргө ээ болдук деген суроого жооп берүүдө мен бир нерсеге ачыктап кетким келет. Кыргызстанда агрардык университет бар. Илгерки агрардык университет. Бул көп жылдан бери 80 жылдык тажрыйбасы бар университет. Анын жанында 2008-2009 окуу жылында биз ушул Манас университетинин астында айыл чарба факультетин түзгөнбүз да. Бул айыл чарба факультетин түзүүнүн эң негизги максаты окуу планында заманбап технологияларды киргизүү менен, заманбап башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын киргизүү менен, чет өлкөлүк, мисалы Европа мамлекети, Америка, Түркия, Кыргызстандын өзүнүн шартына ылайыктап туруп окуу планы түзүлүп, ушул азыркы замандын талабына жооп берген айыл чарба инженерлерин даярдоо максатында ачылганда. Ошондо бери мына 2 бөлүм иштеп келет. Мөмө жемиш өстүрүүчүлүк бөлүмү жана өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү. Ушул 10 жылдык тажрыйба ичинде биздин өлкөгө чындыгында эле абдан керектүү болгон жогорку квалификациядагы адистерди чыгардык деп ишеним менен айта алам да. Себеби дегенде биз чыгарган адистер азыркы күндө биздин өлкөбүздүн ушул айыл чарба тармагындагы белгилүү бир департаменттерде, мекемелерде өзүнүн кесибин улантып, ушу өлкөбүзгө салымын киргизип жатышат. Биз алар менен сыймыктанабыз чындыгында. Эми мына пандемия эмне болду? Пандемия, конечно, ар бир бардык дүйнө жүзүндө, бардык окуу мекемелеринде билим берүү системасында көп эле бизге кыйынчылыктарды алып келди. Биз айыл чарба факультети чындыгында түздөн түз практикалык сабактарды берүү менен, түздөн түз студенттерге ошол ыкмаларды үйрөтүү менен жүргүзгөн тармак болгондуктан
студенттер өздөрүнүн колдору менен жасап, өздөрүнүн көздөрү менен көрүп, ыкмаларды үйрөнүп, андан кийин ошол ыкмаларды өмүр бою өздөштүргөндөн кийин гана адис болуп чыгат. Мына ушуга байланыштуу биз кыйынчылыктарга дуушар болдук. Биз лабораторияларга кире алган жокпуз. Окуу талааларында сабак өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондой болсо дагы биз экинчи жагынан жаңы, алыстан, узактан билим берүү деген технологияларды үйрөндүк да. Биздин окуучуларыбыз дагы, мугалимдерибиз да үйрөнүп, алыбыздын жетишинче билим берүүнү аксатпоо максатында биз ошол ыкмаларды слайд аркылуу көрсөтүү менен, видео көрсөтүү менен ушул аксатпоонун үстүндө иштедик. И, конечно, мурдагыдай жүз менен жүз, көз менен көз берип сабак бергендегидей жетишкендиктерге, ошондой жыйынтыктарга жете албайбыз. Аны биз баардыгыбыз моюнга алышыбыз керек. Себеби биз мисалы өсүмдүктү коргоо бөлүмү биз өсүмдүктөрдүн докторлорун чыгарабыз. Мисалы адамдын докторлору, жаныбарлардын докторлору бар да, жаныбарлардын докторлору ветеринар. Адамдын докторлорун биз медициналык врачтар. Ал эми өсүмдүктүн докторлору дагы ошондой эле диагностика коюш керек да. Тиги же бул өсүмдүк ооруп атат. Топурактын ичинде илдет бар. Мына ушул мезгилде биз кадимкидей студенттер, окуп аткан студенттер диагностика койгонду билиш керек. Бул кайсыл илдет деп тааный билиш керек. Бул кайсыл зыянкеч, аны тааный билиш керек. Анын үчүн алар түздөн түз ошол илдетти чакырган организм менен иштеш керек. Ошо зыянкеч менен иштеш керек. Анын бүт номенклатурасын, классификациясын, систематикасын бүт ал кадимкидей дароо эле көргөндө тааныгандай болгон бир эмеге, деңгээлге жетиш керек да. Ошон үчүн биздин окуу программадагы сабактардын 90%-ин ичинде сөзсүз түрдө лабораториялык, практикалык бөлүгү бар да. Ушуну өткөрүп, лаборатория тааныштырып, талаага чыгарып, кайрадан аны көрсөтүп, ошентип отуруп биз 4 жылдык, 5 жылдык окуу программа ичинде студенттерге ошол агроном, агрардык инженер деген дипломду ээ кылдырыш үчүн анын колу дагы, көзү дагы мээсинде дагы ошол информация өмүр бою сакталып кала турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Мына ушул максатта, конечно, биз аксап калдык, бирок алыбыздын жетишинче мугалимдер ушул практикалык сабактарды видео менен көрсөтүп, ошону студенттерге кайрадан тапшырма берип отуруп, биз программабызды, окуу планынын ичиндеги программаны өздөштүрүүгө аракет жасадык. Бул биздин окуу планыбыздагы мүчүлүктөр жана эмелер да бар да, эми чынын айтканда. Бир жагынан биз узактан билим берүүгө студенттерди үйрөттүк, өзүбүз да үйрөндүк. Эгерде бир ар кандай учурларда, кээ бир убактарда башка өлкөлөрдөгү студенттерге сабак бере турганыбызды дагы биз өзүбүз ишеним пайда болду. Студенттерибиз ооруп калса үйдөн дагы сабак алууга мүмкүнчүлүгү болот деген максатта бул технологияны биз үйрөндүк. Бирок биз илимий жактан өзүбүздү аксаткан жокпуз. Биздин өсүмдүктү коргоо бөлүмүнүн эң бир артыкчылыгы бизде бир канча илимий проекттер менен иштейбиз. Мына азыркы күндө биз Швейцария илимий фондунан алынган атайын 298.000 швейцар франк деген швейцар франкы бул доллардан да жогору турган валютада. Ушундай суммадагы каржылоо менен биз азыр экинчи жылы бүтүп баратат, өзү 4 жылдык проект. Ошонун ичинде биз илимий иштерди жүргүздүк. Быйыл биз Талас регионуна бардык. Талас регионундагы ошол проекттин максаты атайын алмалардын, алмуруттардын абдан көйгөйлүү бир илдети бар. Күйүк деген бактериялык күйүк. Ошо бактериялык күйүктүн Кыргызстанда таралышын, кайсыл региондо, кайсы райондо ушул аябай дегендей
очогу бар, мунун вспышка берип атат. Эпидемиясы, эпизотологиясы. Ушул максатта биз былтыр Жалал Абад изилдеп келгенбиз. 2019-жылы Жалал Абад жана Арысланбоб токойунун айланасында бүт райондорду изилдөөнүн натыйжасында абдан сонун белгилүү эл аралык инфофактор жогору болгон Science Citation Index журналында Plant Pathology деген журналда биз публикация жасадык. Эми быйыл мына пандемия карабай биз белгилүү убакыт ичинде экспедиция уюштуруп, таласка барып, үлгүлөрдү алып келип, үлгүлөрдүн үстүндө анализдеп, топурагында анализдеп, алынган өсүмдүктүн үлгүлөрүн да изилдеп отуруп, азыркы күндө ошол үлгүлөрдөн алынган илимий жыйынтыктарды анализдеп, аны кайрадан публикация түрүнө, макала түрүнө келтирүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Бул биздин пандемия заманында дагы илимий иштерди аксаткан жокпуз да. Эң негизгиси бул илимий проекттин ичинде биздин магистранттар кадимкидей катышып, ушу проекттин эсебинен каржыланат. Алар кадимкидей маяна алышат. Бир жагынан финансылык жактан аларга колдоо, экинчи жагынан алар өздөрүнүн адистик квалификациясын жогорулатат. Себеби дегенде улам илимий изилдөө жүргүзүү менен жаңы ыкмаларды үйрөтөт. Бизде болгондо дагы молекулярдык биология ыкмасын менен иштейбиз. Бул Кыргызстандагы 1-2 гана лаборатория иштей алат болуш керек. Анан биз ушул проекттин эсебинен кадимкидей бизге керектүү кымбат баалуу жабдыктарды алганга мүмкүнчүлүк алдык да. Биз былтыр 20 000 ошол Швейцария франк баасындагы бир канча жабдыктарды алганбыз. Быйыл болсо 30 000 ошол франк менен бир жабдык келатат. Болгондо дагы топурактын анализин жүргүзүү. Топурактын ичинде кандай элементтер кармалат? Ошонун санын, сапатын, алардын проценттик катнашын белгилүү минута ичинде чыгарып бере турган атайын бир анализатор келатат да. Мына жакында акчасы төлөндү. Кудай буйруса аны алсак, биз Кыргызстандагы көпчүлүк ушу топурак анализин кантип жүргүзсөк болот, топурактын ичинде эмне бар экен кантип аныктайбыз деп көп фермерлер бизге кайрылат. Себеби дегенде топуракка жер семирткичти берүүдөн мурун топурактын ичинде кандай элементтер бар, кандай элементтер жетишпейт деген суроону биз билишибиз керек да. Жанагыга окшогон анализаторго окшогон топурактын ичиндеги элементтердин сандык, сапаттык катнашын берген жабдык абдан көп, мен ойлойм, биз ушу фермерлерге дагы жардам беребиз деп. Анан өзүбүздүн илимий иштерибизди андан ары өркүндөтүүгө бул жабдык жардам берет деп мен ишенем. Бул бизде жүрүп аткан, азыркы күндөгү жүрүп аткан илимий проект, Кудай буйруса, бу дагы улантылат. Анын дагы уландысы болот деп швейцардык коллегалар да айтып атат. Анын уландысы да өтө кызыктуу. Ага дагы кошумча акча төлөнсө, анда биз Кыргызстанда ошол ар бир фермерлерге эмелерине, смартфондоруна приложение коюп, ошо приложенияда кайсы жерден, кайсыл бактан, кайсыл айылдан илдет козголду. Ошо приложение менен ал фермер киргизип эмеге бизге жөнөтүп турат да. И бара-бара Кыргызстандын ичиндеги ар бир райондо, ар бир кыштактагы биз картаны түзүүгө жетишебиз да. Карта түзүлүп, кайсы жерлерде ушул илдет таралып атат деп. Бул башка дүйнөнүн башка өнүккөн өлкөлөрү ушундай жол менен эле эпидемиологиялык, эпизотологиялык абалды билип алышат да. Кайсы жерде илдет таралып кетти депчи. Ошондуктан бу дагы биздин Кыргызстандын фермерлерине жардам бере турган дагы бир кошумча ушул проекттин экинчи бөлүгү келатат деп айтсам жаңылышпайм. Абдан жакшы, Тинат эже, биз сыймыктанчу эле нерсени жасап жатыпсыздар.
негизи пандемия шартында ушу илимий долбоорлорду аксатпай жүргүзүп жаткан бул чоң иш. Албетте Айыл чарба министрлиги жасачу иш керек болсо, анан ушул ишти аксатпай жүргүзүп жаткан үчүн сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. Кыйынчылыктарга карабай ошону жүргүзүп жаткан, аны дагы мисалы үчүн эл аралык донорлор кандай учурда финансы бөлөт, ошол иш аксабай жүргүзүлүп жаткандыгын көзөмөлдөп, ошонун натыйжасы болуп жатканынан кабар алып, анан кийинки этаптарында финансы бөлөт да турабы. Ушул багытта аксатпай ишти жүргүзүп жаткан үчүн жеке сизге да ыраазычылык билдирем. Негизи эле сиз көп жылдык тажрыйбаңыз бар, окумуштуу катары ушу айыл чарба багытында Кыргызстанда, анын ичинде ушу органикалык аймакка айландыруу, органикалык азык зат жешсин, жаштарыбыз ошо менен азыктансын, негизи эле жашообуз органикага өтсүн деген демилгенин башатында турган адамдардын бирисиз. Кыргыз-Түрк Манас университети, анын ичинде сиз ушул башка жогорку окуу жайлар менен, башка айыл чарба мекемелери менен ушул жаатта жүргүзүп жаткан иштерден дагы маалымат берсеңиз. Негизи эле органика биз үчүн бүгүнкү күндө канчалык маанилүү? Рахмат, бул чындыгында өтө маанилүү маселе. Себеби дегенде биз акыркы жылдары Кыргызстан максаттуу түрдө органикалык айыл чарба өндүрүшүнү өтөлү деп атайын максат койду да. Максат коюп, органикалык айыл чарба департаменти курулду. Ошол органикалык айыл чарба департаменти түздөн түз аймактар менен иштеп, бара-бара ушу аймактар, ар бир региондо аймактар бара-бара ушу айыл чарба эмесине, айыл чарба, органикалык айыл чарбаны технологиясын колдонуп, дыйканчылыкка өтө баштады да. Бул чындыгында мындан бир 10 жыл мурун башталган иш. Ал убакта мен органикалык био KG деген курумду курууда мен башында турганда, атайын сунум жасап, презентация жасап, органикалык айыл чарба деген эмне дегенди илимий көз караш менен айтып, анын илимий негизин айтып түшүндүргөм да. Андан кийин бара-бара мына өнүгүп отуруп, биз жогорку кеңеште дагы ушу илимий жактан бир түшүндүрмө бериңиздер дегенде, мына 2019 жылы мен аны дагы жасадым. Жогорку кеңештин атайын бир отурумунда депутаттардын астында ушул маселени алып чыгып, ушул эмелер органикалык департаментти түзүү боюнча жогорку кеңештин чечими оң болуш үчүн илимий адам катары дагы абдан көп колдоо көрсөттүм да. Азыркы күндө биз түздөн түз ушул органикалык айыл чарбаны андан ары да өздөштүрүп, муну белгилүү бир фермерлерге пайда келтире турган, биздин өлкөгө болгондо дагы өлкөнүн жаратылышын сактоо, өлкөнүн топурак ресурстарын сактоо боюнча бул органикалык айыл чарбанын пайдалуулугу абдан чоң да. Канчалык биз бул технология менен өндүрө турган болсок, ошончолук биз жерибизди, топурагыбызды өмүр бою сактап калабыз. Эң негизгиси ушул. Топурактын ичиндеги болгон кудурети кетпеш керек. Топурактын күрдүүлүгүн сактоодо. Ошондой эле ар бир талаанын айланасындагы био ар түрдүүлүктү сактоодо. Кыргызстандын жакшынакай кооз жаратылышын сактоодо органикалык айыл чарбаны дыйканчылык менен оокат кылуу бул өтө чоң биздин келечегибиз десек жаңылышпайбыз да. Себеби дегенде биринчиден калкты ден соолук менен камсыз кылуу коопсуз. Биз кийинки муундарга дагы коопсуз, эч кандай химикатты кармабаган, ГМО кармабаган, жалаң табигый жолдор менен өндүрүлгөн азыктарды биз бере турган болсок, анда биздин келечектеги муундарыбыздын дени да сак болот да. Алардын өмүрү да узун болот. Биз демек органикалык айыл чарба бизге көп өлкө үчүн абдан көп жакшылыктарды, жетишкендиктерди алып келет да. Эгерде буну бренд катары ала турган болсок, анда бул органикалык азык-түлүктөр чет өлкөгө экспорттоло турган болсо, бул кичинекей өлкө болсок дагы биз кымбат баа менен ошо фермерлер өздөрүнүн коромчуларын кайрадан кайтарып ала турган баа менен органикалык азыктарды чыгарса,
чет өлкөгө жана өзүбүздүн эле ички рынокто дагы өзүбүздүн калкты ушундай азык менен камсыз кылса, бул өлкөнүн эң бир жетишкендиктеринин бири болот да. Ушул максатта биз көп жолу ошол айыл чарба департаменти менен иштейм, органикалык иштедик. Аларга биз кеңешчи катары, бир комиссиянын мүчөсү катары көп жардам бердим. Андан кийин бизде айыл чарба министрлигинин астында атайын комиссия бар. Ошо комиссиянын ичинде мен мүчө катары дагы белгилүү бир суроолор туулганда айыл чарба министрлиги дайыма чакырат бизди. Ошол комиссиянын ичинде өзүбүздүн пикирлерибизди айтабыз. Кээ бир эмелер болсо, кемчилдиктер болсо аны да айтабыз. Анан карантин деген, өсүмдүк карантини деген бизде чоң мекеме бар. Ошо өсүмдүк карантини менен биз түздөн-түз меморандум түздүк. Манас университетинин жетекчилери кол койду. Ошол меморандумдун ичинде белгилүү бир немелер бар, пункттар бар. Ошого биз аларга илимий жактан кеңеш берип, илимий практикалык жактан лабораторияларда белгилүү ошо карантин лабораториясында иштеген адистерди окутуп, алардын эмесин адистик жактан аларды жогорулатуу, алардын немесин ыкманы билүү, ар кандай жаңы карантин организмдерин тааныштыруу, аларды кантип аныктоо деген жолдорду үйрөтүү максатында мына азыр карантина мекемеси дагы ушул жакын арада бизге кайрылган. Ошону мына жаз мезгилинде өткөрүүгө аракет кылабыз. Демек, биздин лаборатория, биздин бөлүм, факультет кичинекей болгону менен биз көп түздөн-түз багы коомго салымыбызды кошуп келебиз. Абдан жакшы, сөзүңүзгө аралжы. Урматтуу угармандар, биз бүгүн студиянын коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, профессор, биология илимдеринин доктору Тинатин Дөөлөткелдиева. Биз негизи эле ушу айыл чарба адистерин даярдоодо жасалып жаткан иштер тууралуу сиздерге маалымат берип жатабыз. Жогоруда жакшы белгилеп өттүңүз, пандемиянын катаал шарттарына карабай, баягы карантиндик мөөнөт жеңилдегенден кийин Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчү курстары дагы ошо практикалык иштерден аксабай лабораторияларда иштеп жатат. Ошо лабораториялар тууралуу дагы кененирээк айтып өтсөңүз, бүгүнкү күндө Кыргыз-Түрк Манас университетинин айыл чарба факультетинин ушул лабораториялары кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ, башка жогорку окуу жайлар менен кызматташуусу канчалык? Аларда сиз дагы баягы көп жылдык тажрыйбаңыз бар, ушул тармактагы адис катары башка окуу жайлар, айыл чарба академиясын айтып кеттиңиз, туурабы? Ал жакта студенттерге кандай камкордук болуп жатат? Негизи эле Кыргызстанда ушу билим берүүдө, айыл чарба адистерин даярдоодо кандай бир алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат? Эми чындыгында биздин бүтүрүүчүлөр, биздин өсүмдүктү коргоо бөлүмүн бүткөн бүтүрүүчүлөр мен сыймыктанам, болгондо дагы лабораториялардын жетекчиси болуп иштейт. Мына бизде Айза Сулайманова деген кызыбыз азыр республикалык агрохимиялык лабораториянын башчысы. Анын жанында биздин дагы эки бүтүрүүчү, главный специалист деп коебуз, жогорку квалификациядагы адис катары иштейт. Дагы департамент, өсүмдүктү коргоо департаменти бар. Ал жерде дагы 4 бүтүрүүчүбүз иштейт. Ал эми карантин лабораториясында 6-7 адам түздөн-түз фитопатолог, нематолог, герболог болуп, ошо карантиндик экспертизадан өткөрүүдө ар бир фермер кайрылат да, өзүнүн продукциясын чыгарууда карантиндик сертификат алыш керек. Ошо жердеги адистер баалап, бул продукциянын ичинде барбы карантиндик организм же жокпу, же сырттан келген продукцияларды өткөрбөө максатында. Ошондой экспертизадан, анализден өткөрүп тура турган лабораториянын ичинде иштеген адистердин көпчүлүгү бизден бүткөндөр да, биздин факультетти, биздин бөлүмдү бүткөндөр. Андан кийин биз түздөн-түз Академия наук менен байланышыбыз бар. Академия наукта микробиология лабораториясынын жетекчиси менин окуучум, азыр доцент. Түздөн-түз ошол микробиология боюнча кээ бир маселелерди талкуулоодо алар дагы биз менен келип кеңешип, биз менен чогуу бир илимий иштерди жүргүзөбүз да. Андан кийин агрардык университеттин мугалимдери менен байланыштабыз.
агрардык университетте агрохимия лабораториясы, андан кийин өсүмдүктү коргоо лабораториясы, ошондой эле өсүмдүк өстүрүүчүлүк лабораториялар бар. Алардын эмелери менен, мугалимдери менен байланыштабыз. Бирок чындыгында студенттер менен байланышыбыз азыраак. Эми чындыгында алар студенттер өздөрүнүн университетин бүтүп кеткенден кийин алар өздөрүнүн университеттери менен байланышта. Ошондуктан эгерде ушундай бир мүмкүнчүлүгүңөр болсо, бизге жардам бергиле, сиздердин лабораторияны биз колдонолу десе, биз дайыма эшигибиз ачык. Биз ал жагынан келгенде биз дайыма жардам берүүгө даярбыз. Себеби дегенде кээ бир жабдыктар бар үйрөнө турган. Аларга биз кеңеш берип, могу жер мындай кылгыла, момундай ыкма менен иштегиле дегенге биздин кудуретибиз жетет. Ал жагына келгенде жардам бере алабыз да. Абдан жакшы. Негизи эле ушу Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультети дагы биз арийне Кыргызстандан чет өлкөгө барып алмашуу программаларына катышып келип атпайбы? Мындан ары башка окуу жайлардын студенттери дагы бир семестр окуйбу, ошондой алмашуу программаларын практикаласак дагы жакшы болот деген пикирде да. Бул дагы айыл чарба адистерин даярдоодо өтө маанилүү болуш керек. Сиз кандай пикирдесиз? Эң туура айттың, Айнагүл. Биз чындыгында мына биздин университеттин ичинде жалгыз гана айыл чарба факультетинде лого программасы бар. Лого программасы менен биз мына 10 жылдан ашык убакыт өттү. Университеттин жетекчилери менен кол коюлган келишимдин негизинде ар бир жыл сайын эң аз дегенде 3төн студент лого программасына өтөт да. Аны өткөрүү үчүн алар кадимкидей немец тилин бияктан окутабыз биз. Факультетте немец тили ачылган бесплатно. Ошол менен алар билим алышат. Жана 2 этаптан турган экзамен тапшырышып, экзаменден өткөндөн кийин алар лого болгондо да органикалык айыл чарба эмелерине барышат, фермерлеринечи. Ошо айыл чарба өндүрүш, органикалык айыл чарба өндүрүшү өнүккөн жерлерден 6 айлык практиканы өтүшөт. 6 айлык практиканы жөн эле өтпөстөн момундай болгон 2 томдон турган китептери менен келишет. Күндө жазган иштерин күндө жазып отчет түрүндө. Анан отчетторун кетип атып кайрадан эмеден презентация жасап, ошол лого программасынын жетекчилиги аларга баа коюп жөнөтөт бизгечи. Демек биз бул именно айыл чарба өндүрүшүндөгү технологияларды билүүнүн эң бир жакшы жолу да. Германия органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Ал жерден барып түздөн түз ошол ыкмаларды үйрөнүп келип Кыргызстанга кайра өздөрү ошол үйрөнгөн нерселерин андан ары улантып, кээ бир ошол жака барып келген студенттерибиз бизден бүтүрүп алып жаңы ферм эмелерди ачып атпайбы? Компанияларды ачып. Ошол жактан келген ыкмаларды үйрөнүп алган өздөрү ошондой эме менен жаңы чакан болсо дагы мамлекеттик эмес болгондо дагы өздүк чакан компанияларды ачып иштеп кетип атышат. Демек бул мунун бардыгы өлкөгө, башка өлкөлөргө сыртка чыгып келген студенттердин болгон аң сезими кеңейип, алган билими андан дагы кеңейип, ал өзүнүн болгон эмесин өзгөртүп, көз карашын. Айыл чарбаны момундай өнүктүрсөк болот экен да, заманбап жолу бул экен да деп, бул абдан чоң лого программасы чоң жардам берген эл аралык программада. Жана сиз айткан жарым жыл бою билим алып келүү, мисалы Erasmus деген бар, Erasmus+. Аны менен биздин бир студентибиз Түркияга барып билим алып келди жарым жыл. Ан үчүн студенттерибиз англис тилин жакшы билиш керек. Ошонун үстүндө дагы биз студенттерге дайым айтабыз, параллельно англис тилин окугула. Мен Erasmus боюнча Италия менен да байланышым бар. Италиядан мага окшогон окумуштуулар дайыма жазышат. Белгилүү бир англис тилин билген студенттериңизди жөнөтүңүз депчи. Бирок англис тили жетишпегендиктен ал аткылады дейт. Улам кайра жылдырылат да, дагы бир студент чыгып калар деген максат мененчи. Тинеже ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинин окуу программаларына же болбосо практикасына айкалыштыруу максатында
Кыргызстандагы эле башка окуу жайлардан студенттерин алып келип билим алганга шарт түзсө болот да, себеби мүмкүнчүлүктөр бар. Бар. Ан үчүн Кыргызстандын ичиндеги эле студент эмелер менен, университеттер менен келишим түзүлүш керек дагы, студенттер менен алмашуу деген. 1 семестр болобу, 2 семестр болобу. Ошол университеттин жетекчилиги уруксат берсе, студент өзү кааласа, эмнеге болбойт экен? Кайра жакшы. Айрыкча ушу аймактагы окуу жайлар келсе, бизде Нарында университет бар, Таласта, Жалал Абадта. Эгерде ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүлсө, студенттер абдан каалап окушмакта келип 1 жылдык болсо дагы, 1,5 семестр, жарым жыл болсо да, 1 семестр болсо дагы белгилүү бир эң керектүү дисциплиналарды өткөн семестрде келип, билимин тереңдетип, лабораторияда иштеп кетсе, кээ бир университеттин лабораториялары жетишсиз да. Ошондуктан биздин Манас университети бир өзүнчө бир ошол чет алыскы эмедеги областтагы ачылган университеттерге жардам берүү максатында ушундай темп менен, ушундай максат менен иш алып барса, бул жакшы болмок. Билим берүүнү андан ары дагы жогорулатмакта. Бул чындыгында университеттин ошол жетекчилердин ортосундагы келишим менен түзүлсө, биз буга колдоо көрсөтөт элек да. Сиз көп жылдык иш тажрыйбаңызда чет өлкөдө көп болдуңуз, башка өлкөлөрдө ошол эле окуу жайларда айыл чарба адистерин даярдоодо жаңы ыкмалар же башкача өзүлөрүнө таандык ыкмалар, ошол эле органиканы жайылтууда көп эле көрүп келсеңиз керек. Кайсы өлкөдө, мисалы өнүккөн өлкөлөр деп биз батышты айтабыз, күнчыгыш өлкөлөрүндө бар. Негизи эле кайсы ошол эле Түркияда дагы ушу айыл чарбасы абдан жолго коюлган, практика жүзүндө дагы билим берүү жаатында дагы туурабы? Сизге көбүн эсе кайсыл өлкөнүн баягы ушу айыл чарбасын өнүктүрүү ыкмалары сизге жагат? Мен чындыгында эле көп өлкөлөрдө болдум. Мисалы Америкада Агая университетинде 1 айлык эмеде стажер катары 1 айлык мөөнөт менен кадимкидей лабораториясында иштеп, билим берүү тармагына катышып, алардын extension програм дегени бар да. Ошол эле университеттин астында дагы бир фермерлер менен түздөн-түз иштей турган алардын курстары бар. Мына ушу бизге жетишсиз да. Мен ошону Америкадан жана Огайо университетинде жүрүп, ушул ыкманы бизге алсам, ушуну мен ушу жерден дагы Кыргызстанда да ушундай кылып жасасам деген ниет менен келгем да. Ан үчүн бизде битки клиника деген лабораториябыз бар да, өсүмдүктүн клиникасы дегенчи. Ошол клиниканын ичинде бир аз мебелдер жетишсиз болуп атат да, азырчы мында бош болуп калып атат. Эгер ошол жабдылса толугу менен, мен дагы ошо программаны ачат элем да. Демек, айыл чарба факультети жалаң эле студенттерге билим берүү менен чектелбестен, кайрадан ошол эле лабораториясын, ошол эле студенттерди, ошол эле өзүнүн тажрыйбасын, билимин түздөн-түз фермерлерге берүүгө эметет да. Бул extension програм деген кеңейтилген программа менен түздөн-түз ошол университет, анын ичинде бөлүм, анын лабораториясы дароо эле түздөн-түз фермерлер менен иштейт. Бул Америкада абдан жетишкен да, ушул жагы бизге жетишпейт. Андан кийин мен Германияда Гейзенхейм университетинде көп болдум. Акыркы жылдары бир проект менен иштеп, мен ал жердин эмнесине таң калдым. Ал жерде студенттердин түздөн-түз илимге катышуусуна абдан таң калдым. Ар бир студенттин проекти бар. Ал бакалавр болобу, магистр болобу ага карабайт эч ким. Ошол студенттин идеясына карайт. Студенттин ойлоп табуусуна карайт. Анын, конечно, даанышманы жетекчиси бар. Бирок ал студент ошо жаңы бир идеяны киргизди. Жаңы бир жакшылык именно айыл чарбасына керектүү. Мисалы, ошо Гейзенхейм университети жүзүм өстүрүүчүлүк менен алек болгон регион экен да. Бүт айлананын бардыгы жүзүм өсүп турат да. А тиги балдар болсо ошо жүзүмдү өстүрүп атканда
жүзүмдүн жаңы сортторун же жүзүмдү илдеттерин арылтуу, жүзүмдү кандай жер семирткич менен семиртишибиз керек, түшүмдү кандай жыйнап алуу деген ыкмаларды жаңы бир ойлоп табууларды киргизип, ошо жаш эле кичинекей студенттер проекттер менен иштейт экен. Бизде андай мүмкүнчүлүктөр жок, конечно. Абдан жакшы. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакытта жыйынтыкталып баратат. Сиз ушу кенедейиңизден эле ушул биология тармагына кызыктар болуп турсуз да, өсүмдүк өстүрүүгө. Быйыл дагы буйруса мына 1-2 айдын аралыгында быйылкы бүтүрүүчүлөр күтүп турат, абитуриенттер күтүп турат. Ушу Кыргыз-Түрк Манас университетинин айыл чарба факультетин, сиз эмгектенип жаткан өсүмдүктөрдү өстүрүү бөлүмүнө ушу студент болом деген. Негизи эле Кыргызстанда ушу жаштардын мамилеси кандай? Сиз кандай чакырык жасап кетет элеңиз? Айрыкча кыз балдары канчалык кызыктар? Чындыгында биздин айыл чарба факультети абдан эле баягы студенттерди, абитуриентти кызыктырат деп айта албайм 100%. Себеби дегенде ал коомдогу аң сезим. Биз коомдо көбүнчө экономика адистиги, юрист болуу, журналист болуу, башка адистерди каалашкан студенттер саны жогору да. Ал эми түздөн түз ушу айыл чарба адиси болом деген студенттердин саны азыраак болсо дагы, Манас университетинде окуу абдан мындай престиждүү болгондуктан кээ бир убактарда кокусунан келип калган студенттер бар да бизгечи. Анан 1 жыл окусам мен кийин башка факультетке өтүп кетем деген. Бирок окуп башталгандан кийин, биздин лабораторияларда билим ала баштагандан кийин кеткиси келбейт. Себеби өтө кызыктуу билимдер берилет да, бул мультидисциплинардык бөлүм да биздики. Бүт илимдин тармактары берилет. Биологиялык илим, физика, математика, химия жана айыл чарба билимдери болуп отуруп, студент өзү түшүнө баштайт да, бул кандай баалуу адистик. Бул адистикти мен билсем, ал жалаң эле ойлойт, айыл чарба адистиги бул кетмен чаба турган бир топурак менен иштей турган, айылда иштей турган адис экен деп ой менен келишет да. Андан кийин окуй баштаганда бул чындыгында эле өтө жогорку эмедеги, маанидеги адистик экен түшүнө баштайт. Аны бүтүп алса, айыл чарба тармагынын бардык өзүнүн ичиндеги багыттар менен эме иш таба тургандыгын түшүнө баштайт дагы, кызыктуу экендигин түшүнө баштайт дагы, аягына чейин окуп бүтүп атканда рахмат деп мен ырас эле ушуну таңдаптырмын деп кетишет да. Ошондуктан эгерде быйыл мына Манас университетине өтөбүз деген айылдан болобу, шаардан болобу ушундай абитуриенттерибиз болсо, биз дагы бир жолу айтат элек, ушул өсүмдүктү коргоо бөлүмү өсүмдүк докторлорун чыгарат. Кадимкидей plant doctors деп коет англис тилиндечи. Өсүмдүк докторлору бул өсүмдүктү дарылоочу, топуракты дарылоочу, түшүмдү жогорулатуучу жана абдан көп ат менен бериле турган адиста фитопатолог, нематолог, герболог, энтомолог деген аттар менен силер адистикке ээ болосуңар. Бул дүйнө жүзүндө bunday адистиктер өтө сейрек. Жана дүйнө жүзүнүн ар бир жерине барсаң, бул адистиктерди абдан жылуу кабыл алат. Бизге керек деп кабыл алат. Микробиолог деген бул вообще азыркы замандын, биотехнолог азыркы замандын адистери. Эгер бара-бара биздин өлкөдө биотехнология өндүрүшү өнүксө, именно биотехнологдорду биз тарбиялайбыз. Абдан жакшы. Рахмат. Анда ушуну менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайм. Чындыгында жаштар деле азыр бизден алдаганча прогрессивдүү. Аларда түшүнөт, суроо талап күч болгон адистикке кирген айыл чарба инженерлери Кыргыз-Түрк Манас университетинде башка айыл чарба багытын окуткан окуу жайларда чыгып жаткандыгы дүйнөлүк мааниде баягы өтө актуалдуу кесип экендигин азыр түшүнүп калышты деген ишеничтемин. Урматтуу угармандар, бүгүнкү студиянын коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин айыл чарба факультетинин өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн окутуучусу, профессор, биология илимдеринин доктору Тинатин Дөөлөткелдиева болду. Студияга келип кызыктуу маек куруп баарлаштыңыз. Сизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, кайрадан эфир толкунунда жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Манас радиосунун маалымат аналитикалык уктуруусу. Ракурс.